Алла Таала аялдарды өмүр бою эркелеп, эркек кишинин башына чыгып жашагыла деп буйруган. Ушундай эркелеткен өзүчө. Бирок бир эле эркектин башына чыккыла деген эмес. 3 түрдүү. Биринчиси атасы. Туулгандан баштап, кичинекейинен баштап атасы аны эркелетет, карайт, иштетпейт, бүт акча каржылагандарын карап, тарбиялап, ушундай курсан кылып, качан балагатка жеткенден кийин атанын күчү жетпей калат. Аял кишинин желаниялары, каалоолору күчөп, ата кылып бере албай турган деңгээлге жеткенде турмушка узатып берет, күйөөсүнө жүктөлөт. Күйөөңө эркеле өмүр боюнча, эч жакка чыкпа, иштебе. Күйөөң акчаны таап келип берет, сен үйдөн чыкпастан уктап, дем алып, ибадат кылып жаша дейт. Анча мынча тополоон кылсаң дагы, эркелесең да эркек киши көтөргөнгө милдеттүү. Аял киши кабыргадан жаралган, ушул бойдон кабыл алыш керек деп эркек киши чыдаганга милдеттүү. Анан байкуш эркек киши ham чыдай албай калат да, 40-45 жаштан өткөндөн кийин нервтери жукарып, бир сөзүн эки жолу кайталап калган учурларда көп күйөөңө эркеле бербе, ал мындай эле туруп турсун өз урматы менен. Сен балаңы эркеле дейт өмүр бою. Алла Таала балага милдеттендирген бейиш энелердин таманасында. Эгерде бала апасын эркелетпесе күнөөкөр болот. Аллах алдында жооп берет. Ошондон өлгөнгө чейин баласына эркелеп, каалаган нерсесин алдыртып, каалагандай кылып жүрөт. Ошону менен ал бейишке кирет. Андан кийин кыяматка барган учурда дагы Аллах Таалага эркелейт. Аллах Таала силер бейиштин каалаган эшигине